Унутулган каада салт жөнүндө кандай түшүнөсүз? Унутулган каада салт бул байыртадан ата энелерибиз ошо тарбиялык максатта каада салттар болгон көбүнчө. Мисалы үчүн баланы бешикке салуу, жентек той, келин алып келгенде аны отко киргизүү. Мен билгендерден азыр ошол. Азыркы учурда сиздин үй бүлөңүздө ушул каада салттар колдонобу? Менин үйүмдө андай каада салт негизи колдонгонго аракет кылам, балдарыма да үйрөтүп келатам, бирок көп колдонулбай калган каада салттар бар, унутулуп баягы заманбап болуп кеткен. Бирок негизи каада салттарды колдоном, басым жасайм. Сиздин оюңуз боюнча ушул каада салттарды биз кармашыбыз керекпи? Ооба, мисалы үчүн азыр көп колдонулбай калган баланы бешикке салуу деген такыр жок болуп кетти менин оюмча. Эми кээ бир жерде бар болсо керек, бирок көбүнчө бешик той деп чакырбайт, анан баланы бешикке салбай калышты. Мен билгенден ушул. Эмне үчүн азыркы учурда айрым каада салттар жоготулуп баратат жана унутулуп баратат? Жоголуп унутулуп бараткан себеби азыр жана европалашып батышты туурап кеттик деп атпайбы, ошон үчүн эч нерсе болбойт деген азыркы жаштар арасында, аны кылбай койсок болот да деген ата эне менен жаштардын арасында көп талаш тартыштар болуп атат. Аны өткөрбөй койсо эч нерсе болбойт, чакырбай койсо эч нерсе болбойт деген сыяктуу түшүнүктөр пайда болгон да жаштарда. Каада салттарды биз кайрадан кантип жандантсак болот? Мына ушул биздин окуп аткан мектепте ошо каада салттарга өтө басым жасап атпайбызбы? Тарбиялык сааттарды өтүп атабыз, анан бир эле мисалы үчүн нооруз майрамында кандай өткөрүш керек, устукан тартуу ыкмалары деп бүтүп үйрөтүп атпайбы? Ошол мектептерде ушундай сабактар өткөрүлүш керек, ошондо жанданат деп ойлойм.